Ат башыда өткөн Кыргыз Шырдагы фестивалы дагы да бир жолу кыргыздын ууздарын, кол өнөрчүлөрүн даңасалап, дагы да бир жолу ата-баба мурасынын бийиктигин дагыттады. Ооба, бул иш-чара Бүтүн Кыргызстан эмгек саясий партиясыз өтүшүгү менен эле бул партиясыз Кыргызстандан туризм тармагы дагы да бир жолу аксактыгын билдирип коймок. Деген менен республиканын бардык аймагынан чакырылган кол ойноткон кол өнөрчүлөр өздөрүнүн шыктары, чеберчилиги менен алыскы Европа мамлекеттеринен, чыгыш өлкөлөрүнөн келген конокторду таңдандырып, Кыргыздын улуттук дөөлөттөрүнө суктандырды. Ат башынын Борбордук стадионунда 30 боз үй тигилип, Кыргызстандын ар бир областарынан келген өкүлдөрү миңдеген шырдактарын, 300дөн ашуун ала кийиздерин фестивалда жарнамалады. Кол өнөрчүлөрдү Бүтүн Кыргызстан эмгек саясий партиясынын тең төрагасы Аскар Салымбеков куттуктап, ууз чеберлердин оңой эмес иштеринде ийгиликтерди каалады. Буга дейин Дордой ассоциациясынан демөөрчү болуп ушул фестивалдарды колдоп келатабыз. Мына быйылдан баштап эмгек Бүтүн Кыргызстан партиясы бул фестивалды түбөлүккө дайым ушул демөөрчү болуп, спонсор болуп, силерди дайым биз колдойбуз. Бардыгыңарды бүгүнкү майрамыңар менен куттуктайм. Кыргыздын боз үйү, Шырдагы, улуттук тамак ашы менен суусундуктары бүгүнкү күндө Кыргызстанды таанытуудагы бренди катары саналат. Андыктан Бүтүн Кыргызстан эмгек саясий партиясы улуттук дөөлөттөрдү кайра жандандыруу, ата-баба мурасы катары келе жаткан кол өнөрчүлүктү заманбап суроо талапка ылайык өнүктүрүү менен кийинки урпактарга аздектеп өткөрүп берүү максатында Кыргыздын нукура маданий иш-чараларына колдоо көрсөтүп келет. Бул партия үчүн салттык көрүнүш. Ана мына майрамдык маанайда шаңда өтүп атат. Же болбосо илгертиден калган ата-бабабыздын салтын, кол өнөрчүлүгүн мына бүткүл дүйнөгө алып чыгуу үчүн аракет кылып атат. Мына ушул максатта биздин Бүтүн Кыргызстан эмгек саясий партиясынын тең төрагасы Салымбековдун кошкон салым абдан чоң. Мына ушул бүгүнкү иш-чараны өткөрүү, ушу Шырдак фестивалын мына ошо каржылап өткөрүп атат. Биз ушул эң негизги максатыбыз бул партиянын дагы ушу ат баш элинин максаты ушундай болуш керек. Бул фестивалды бүткүл дүйнөгө таанылтып, соода сатык ушунун иши менен соода сатык өтүшүбүз керек. Маданий иш-чаранын өтүшүнө финансылык колдоо көрсөтүү менен Кыргызстандын табыгый жана руханий кооздугун алыска таанытып, туристтик операторлор менен тыгыз байланыш түзүүнү көздөйт. Бүгүнкү фестивалга демөөрчүлүк кылып аткан эмгек партиясы дагы уюштуруу тобуна дагы ыраазычылык айткыбыз келет. Ошол фестивалды жылда мындан дагы чет өлкөлүктөр, туристтер көбүрөөк келип, биздин ушул райондун бизнеси өсүп, апалардын уз чебер апалардын бизнеси дагы өнүгүп өсө берсин деп тилектешмин бардыгына. Ал эми мунун өзү Бүтүн Кыргызстан эмгек саясий партиясынын максатына ылайык Кыргыздын ууздарын, кол өнөрчүлөрүнүн, зергерлеринен жасалган буюмдарын чет өлкөлөргө экспорттоого түзмө-түз жол ачуу дегендикке жатат. Фестиваль Орозонун улуу күндөрүндө өтүп жаткандыктан Бүтүн Кыргызстан эмгек саясий партиясы катышуучуларды, конокторду ифтарга чакырып, сый урмат менен узатышты. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك.